Sağlam dostlar, sizler менен өнүгүү таблеткасы каналы. Бул жерде биз өзүн өнүктүрүү жана психология темаларын талдайбыз. Бүгүн биз терс ойлордун биздин дүйнөгө тийгизген таасири жана алар менен кантип күрөшүү керектиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Келиңиз алгач, терс ойлорду жана алардын таасирин аныктап алалы. Терс ойлор терс эмоцияларды жаратып, маанайыбызды буза турган ойлор. Мындай ойлор биздин жыргалчылыгыбызга, эмоционалдык абалыбызга жана башкалар менен болгон мамилебизге таасир этиши мүмкүн. Мындан тышкары, терс ойлор башка адамдарга жайылып, айланабыздагы жалпы атмосферага таасирин тийгизиши мүмкүн. Терс ойлор стресске, тынчсызданууга, ал тургай иммунитеттин төмөндөшү сыяктуу физикалык көйгөйлөргө алып келиши мүмкүн. Туура ой жүгүртүүнү өнүктүрүү биздин жыргалчылыкты жана жалпы жашоого болгон көз карашыбызды жакшыртууга жардам берет. Биздин ойлорубуз жашообузга зор күчкө жана таасирге ээ. Алар кубаныч, позитив жана өсүү атмосферасын түзө алышат. Ошондой эле терс эмоциялардын жана көйгөйлөрдүн булагы болушу мүмкүн. Биз терс ойлордун агымына кирип кеткенибизде, бул биздин жеке абалга гана таасирин тийгизбестен, бизди курчап турган дүйнөгө да таасирин тийгизет. Биз дайыма көйгөйлөр, ийгиликсиздиктер жана коркуулар жөнүндө ойлонгондо, биз эзүүчү оорундукту жана чыңалууну сезебиз. Бул алсыздык, тынчсыздануу жана депрессияга алып келиши мүмкүн. Терс ойлор биздин жашообуздун терс фонун түзөт жана физикалык, психикалык ден соолугубуздун начарлашына алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары, терс ойлор биздин мүмкүнчүлүктөрдү жана алысты көрүү жөндөмүбүздү чектеши мүмкүн. Проблемаларга жана кемчиликтерге токтолгондо, биз жаңы идеяларга жана перспективаларга жакын болобуз. Терс ойлор биздин кабылдообузду тарытып коет. Ошондуктан биз жашообузга туура өзгөрүүлөрдү алып келе турган көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарабыз. Терс ойлорду жана алардын айланаңыздагы адамдарга тийгизген терс таасирин жеңүү үчүн сиз ойлоруңузду билип, аларды башкара билишиңиз керек. Позитивдүү ой жүгүртүүнү өнүктүрүү жана позитивдүү аффирмацияларды практикалоо маанилүү. Медитация, ыраазычылык практикасы жана физикалык жана эмоционалдык жыргалчылыгыңызга кам көрүү дагы тең салмактуулукту табууга жана оң таасириңизди бекемдөөгө жардам берет. Биздин оюбуз өзүбүзгө да, айлана чөйрөгө да таасир эте ала турган күчтүү курал экенин унутпаңыз. Терс ойлордон алыс болуп, позитивдүү кабылдоо жана ой жүгүртүүгө умтулуңуз. Ошондой эле кубанычтын, ыраазылыктын жана оптимизмдин жолун тандаңыз. Ошондо сиздин позитивдүү абалыңыз айланаңыздагыларга жана бүтүндөй дүйнөгө кандай таасир этерин байкайсыз. Мына ушинтип достор, видеонун аягына жетип келдик. Биз терс ойлордун бизди курчап турган дүйнөгө тийгизген таасирин жана позитивдүү ой жүгүртүүнү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн карап чыктык. Ички дүйнөңүздү өркүндөтүүнү уланта бериңиз жана дагы пайдалуу кеңештерди жана идеяларды алуу үчүн өнүгүү таблеткасы каналыбыздан башка видеолорду көрүңүз. Пайдалуу видео бизден, лайк менен комментарий сизден.